Нарын облусунда дан бастыруу өнүктүгүн Кочкор жана Жумгал райондорунун дыйкандары башташты. Азырынча түшүмдүүлүк ар гектарына 25 центнерден айланып, ал өткөн жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу 3 центнерге арбын. Эске салсак, быйыл Теңиртоо жергесинде 24 634 гектар аянтка кылкандуу дан эгиндери эгилип, алардын 18 887 гектары арпа жана 5 757 буудай. Аларды жыйноо жумуштарынын жүрүшү аймактык кабарчыбыз Бөлөкбай Шеримбековдун репортажында. Кочкор районунун фермери Эркин Ашыралиев өзүнө тиешелүү 1,5 гектар жерге арпа айлаган. Жай бою тыным билбеген эмгегинин акыбети кайттыбы же аба ырайынын жаанчылыгы таасир эттиби айтор жалпысынан 4,5 тоннага жакын кызыл сузуп чечекейи чеч. Айтымында түшүмүнүн мындай молдугуна бир кездегидей комбайндарга тартыштыктын болбогондугу себеп. Маселе деле жок, бүт баары жакшы. Буюрса кичине комбайндар жетишпей аткан, буюрса ал да чечилип элге жумуш алып атат, жакшы. Жалпы аянттын 7923 гектарын арпа буудай ээлеген Кочкор районунда уштапта 53 комбайн иштөөдө. Алардын 20сы Коңсаш өрөөнүнөн келишкендер. Натыйжада өнөктүктүн жүрүшүндө олуттуу деле үзгүлтүктөр жок жана бүгүнкүгө чаап жыйноо жумуштары тең ортолоду. Ошону менен бирге эле дыйкандардын жаз, жай айларында төккөн мээнеттери тек кетпей, түшүмдүүлүк жылдагыдан кыйла жогору. 2800 гектары чабылып жыйналып бүтүп калды. Анан калганын Кудай буйрса, күн ачык болуп турса, 10 октябрга чейин бүтөлүү деп атабыз. Түшүмдүүлүк болсо быйыл жакшы болуп атат. 25тен өйдө айланып атат. Кээ бир жерлер 40-50ден айланган жерлер бар. Гектарына 25 центтен айланып атат. Ал эми Кочкорго канатташ Жумгал районунда бул жолу сырттан кошумча күчтөр тартылбады. Анткени дароо 4 айыл аймагы кубаттуу комбайндарды сатып алышып, жергиликтүүлөрдүн түйшүктөрүн бир тойло жеңилдетишти. Эң кубанычтуусу, мындай техникалык жаңылуулар буга чейин өкүм сүрүп келген коромчулукка жол бербей, жумгалдыктардын алды ар гектарына 40-45 арты 23-25 центнерден түшүм алышууда. Башкаланда Полес алды, Байзак айлык өттү, Ново деген 7 миллионга алды, Гөгө айлык өттү, Нива алган 4 миллионга. Анан буюрса быйыл өз убагында бүтөбүз деп атат. Бир жумалык жумуш калды, бир 25теринде бүтөбүз деген оюбуз бар. Анткени акыркы күндөрү аба ырайынын кескин бузулушу Теңиртоолук тала кайраткерлерин чоочулатууда. Чынында эле бийик тоолордун кучагындагы Нарын, Ат башы жана Ак Дала райондорунда күндүн сууктабай баштагандыгын жана ал дан бастырууга чоң тоскоолдуктарды жаратарын көңүлгө түйсөк, ушул аталган өрөөндөрдө кооптуу жагдайлардын жаралып калары толук мүмкүн. Бөлөкбай Шеримбеков, Абсамат Дөөлөсбеков, Нурбек Рахманов, ЛТР, Нарын облусу.